Аталыкты аныктоо жана алиментти өндүрүү иши Кыргыз Республикасынын үй-бүлө кодексинин негизинде каралат. Райхан Медерова Ильяс Байматовду экөөнүн ортосундагы баланын атасы экенин аныктап, алимент өндүрүүнү талап кылып сотко берген. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Доогер Медерова Райхан аталыкты аныктап, ошонун негизинде балага алимент өндүрүп берүү жөнүндө доо арыз менен кайрылган. Доо арыз соттун өндүрүшүнө кабыл алынды, ошондуктан силер бул жерге чакырылып отурасыңар. Доогер, ишке тиркей турган дагы кошумча далилдериңиз барбы? Азырынча жок. Жоопкер, сот сизге доо арыздын көчүрмөсүн жана ага тиркелген документтерди тапшырат. Сиз сотко жазуу түрүндө өзүңүздүн каршылыктарыңызды жана аны тастыктаган далилдерди берүүгө мүмкүнчүлүгүңүз бар. Жоопкер, доо арыздын көчүрмөсүн алып, алганыңызды тастыктап, бул кагазга кол коюп коюңуз. Доогер, жоопкер, тынчтык жолу менен жарашып алууга мүмкүнчүлүгүңөр бар. Ошондуктан ойлонуп көрүүгө убактыңар бар экенин эстен чыгарбагыла. Түшүнүктүүбү? Бирге чыга элек Русландын ден соолугу үчүн жайдары мүнөз токтоо болуп чоңоюуда. Райхан уулунан учурда эч нерсе аябай турган чагы. Болгон күчүн тапкан ташыгандарын уулу үчүн кам көрүүдө. Бирок тагдыр жагымсыз жагдайды тартуулап, аны турмуштан ажыратып жалгыз боо энеге айланткан. Жакында Руслан буйруса бирге чыгат. Кудайга шүгүр дени сак болуп чоңоюп атат. Ишти күйдүргөнү Ильяс ушу Русланды өзүнүн баласы катары кабыл албай жатат да. Райхан алимент өндүрүү туурасындагы арызы менен сотко кайрылат. Бирок сот Ильястын аталыгы аныктамайынча кароо мүмкүн эмес деп арызды кайра кайтарган. Ошондо мага жардам керек болуп, мен жактоочуга кайрылдым да. Ал мага керектүү кагаздарды топтогонго, сотко арыз жазганга жардамдашты. Райхандын учурда кыйналып турган маалы, себеби балага энелик мээримден сырткары витаминдер, кургак сүт менен бирге кийим-кечек, дары алып берүү зарыл. Мунун баардыгына акча талап кылынат. Райхан учурда бул нерселерди пенсиядагы ата-энесинин көмөгү менен чечип келет. Бирок алардын көзүн такай карай албагандыктан аргасыз ушул кадамга барганын айтат. Менин расмий түрдө никебизди каттатып коелу деген сунушумду четке какты. Анан мейли бир күнү макул болор деп жашай баштадык. Дагы жакшы мен сабырдуулук менен мамиле кылып келдим. Райхандын чырлардан чыдамы кетип тажай баштайт. Баланын төрөлүшү 2 жаштын ортосундагы мамилени жөнгө сала баштагансыйт. Бирок ал кубанычтар дагы көпкө созулбай пикир келишпестик кайра күч алат. Негизи бардык нерсе кызганычтан болот. Ал мен ар кайсы нерсеге кызгана берчү. Ошондой окуялардан кийин кетип калган төркүнүнө. Бирок кайра келди, кош бойлумун деп. Анан кийин балалы болдук. Чого жашап баштадык. Бир күнү уруш чыгып, Райхан бул менин балам, менин гана балам деди. Ошондо эркекте ар кандай ойдор пайда болот экен. Руслан менин балам эмеспи деген ой Ильястын санасын санга бөлөт. Акыры 3 жыл дегенде 2 жаш 2 өлүк турмуш курууну чечет. Райхан уулун алып ата-энесиникине кетет. Бир аз убакыт өткөн соң Ильястын аталыгын аныктап, алимент өндүрүү үчүн сотко кайрылат. Дагы шүгүрчүлүк ата-энем бир аз көмөктөшүп жардам берип атышат. Ошон үчүн мен сотко кайрылууга аргасып болдум. Ал жок дегенде алимент төлөп берсин. Сот келатат. Ордуңуздардан туруңуздар. Саламатсыздар, отуруңуздар. Сот отуруму ачык деп жарыяланат. Сот Медерова Райхан Жумабековнанын доо арызы боюнча Байматов Ильяс Айдаровичти уулунун атасы экенин аныктап, жана анын негизинде алимент өндүрүп берүү ишин карайт. Катчы, сотко чакырылган тараптар боюнча маалымат берип коюңуз. Соттук отурумга доогер Медерова Райхан Жумабековна, доогердин жактоочусу Бегелерова Мейил Адилбековна, жоопкер Байматов Ильяс Айдарович, жоопкердин жактоочусу Юсупов Алмаз Юсупович тараптар өздүгүн тастыктаган документтерин тапшырышты. Доогер, туруп коюңуз. Сиз өзүңүздүн туура фамилияңызды, аты жөнүңүздү, туулган жылыңызды, иштеген, жашаган дарегиңиз жөнүндө айтып коюңуз. Мен Медерова Райхан Жумабековна 1990 жылы төрөлгөм. Жашаган жерим Тыныстанов көчөсүндөгү номер 34-үй жашайм. Убактылуу иштебейм.
Отуруңуз. Жоопкер туруп коюңуз. Сиз туура фамилияңыз, аты жөнүңүз, туулган жылыңыз, иштеген жана жашаган дарегиңиз жөнүндө маалымат берип коюңуз. Байматов Ильяс Айдарович 1988 жылы 22 августта төрөлгөн. Учурда Северная көчөсү номер 211 үйдүн 15 квартирасында турам. Курулуш компанияларынын биринде курулушчу болуп эмгектенем. Отуруңуз. Сот отурумунун курамы жарыяланат. Иш боюнча төрагалык кылуучу судья Чаргынова, сот отурумунун катчысы Алмазбекова. Тараптар, соттун курамына ишенесиздерби? Ишенебиз. Баш тартуу жокпу? Жок. Тараптар туруп коюңуздар. Сот сиздердин процессуалдык укуктарыңар менен милдеттериңерди түшүндүрөт. Кыргыз Республикасынын Жарандык процессуалдык кодексинин 35-чи беренесине ылайык силер иштин материалдары менен толук таанышып чыгууга, көчүрмө жасоого, өз далилдериңерди, өтүнүчтөрүңөрдү келтирүүгө, ишке тиешеси бар адамдарга, күбөлөргө, адистерге суроо узатууга жана ушу ишке тиешеси бар адамдардын өтүнүчүнө өзүңөрдүн каршы пикириңерди келтирүүгө, сот актыларына даттанууга жана ошондой эле башка ушул кодексте көрсөтүлгөн процессуалдык укуктарыңар менен пайдаланууга мүмкүнчүлүгүңөр бар. Ал эми берилген укуктарды ак ниеттүүлүк менен пайдаланууга милдеттүүсүңөр. Иш боюнча тараптарда кандай өтүнүчтөр бар? Урматтуу судья, бизде өтүнүч бар. Тараптардын бирге турмуш курган чактагы сүрөттөрүн карап чыгып, ага маани берүү менен бирге күбө катары үй бүлөнүн комитети Исаеваны, үй бүлөнүн курдашы Нарбаеваны жана убагында балага көзөмөл жүргүзгөн медайым Карпаева Марина Абдыкалыковналарды сот отурумунда суроого уруксат этиңиз. Ата аталган күбөлөр келип сот залынын сыртында күтүп турушат. Жоопкер, сиздин пикириңиз өтүнүч боюнча? Каршы эмесмин. Каршы эмеспиз. Сот өз ордунда аныктайт. Доогердин жактоочусунун өтүнүчү аныкталып, сүрөттөр каралып чыгып, жана күбө катары Нарбаева, Исаева, Карпаевалар суралсын. Кат аркылуу берип коюңуз. Жоопкер, сизде өтүнүчтөр жокпу? Жок, өтүнүч жок. Өтүнүчтөр жок. Өтүнүчтөр жок болсо, анда доо арыз жарыяланат. Аталыктуу аныктоо жана алимент өндүрүү жөнүндө доо арыз. Мен 2012 жылдын май айынан 2015 жылдын август айына чейин жоопкер Байматов Ильяс менен жарандык никеде жашаганмын. Ильяс экөөбүз жубайлар катарында бирге жашап, чогуу жалпы чарбачылыкты жүргүзүп жашап келдик. 2015 жылдын 20 мартында уулду болдук. Ильяс баланын атын Руслан деп койдурткан. Бирок жоопкер Байматов уулумдун атасы болгондугуна карабай, аталыгын аныктоо үчүн расмий түрдө ЗАГСынын каттоосуна тургусу келбей жатат. 2015 жылдын август айында кезектеги чырдан кийин уулумду алып кетип калдым. Ошондон бери биз бөлөк турабыз. Азыркы учурда баланы карап жаткандыгыма байланыштуу мен эч жерде иштебеймин, ата-энемдин колунда турам. Ильяс болсо уулумду өз баласындай кабыл албай, өз ыктыяры менен бизге материалдык жардам көрсөтпөй жатат. Жогоруда көрсөтүлгөн жагдайларды эске алып, Ильяс Байматовду 2015 жылдын 20 мартында төрөлгөн уулум Русландын атасы экенин аныктап берүүнү, балам 18 жашка толгонго чейин жоопкердин айлык маянасынан жана башка тапкан кирешесинен 4/1 бөлүгүн алимент катары чектеп берүүнү сурайм деп доо арыз менен кайрылган. Доогер, туруп коюңуз. Доо арызыңызды колдойсузбу? Колдойм. Жоопкер, доо арыздын талаптары менен макулсузбу? Жок, мен каршымын. Жоопкер, отуруңуз. Доогер, доо арызыңыз боюнча кандай түшүндүрмө бере аласыз? Мен 2012 жылдын 14 майынан 2015 жылдын август айына чейин каттоосу жок никеде Байматов Ильяс Айдарович менен бирге жашадым. Биз 2015 жылдын 20 мартында уулду болдук. Бирок жоопкер уулумдун атасы экендигине карабай, аталыгын аныктоо үчүн расмий түрдө ЗАГСынын каттоосуна тургусу келбей жатат да. Анан биз 2015 жылдын август айында уруша кетип, мен уулумду алып кетип калдым. Азыркы учурда ата-энемдин колундамын. Алар болсо пенсияга урактагы адамдар. Өзүм азыр бала менен болгондуктан азыркы учурда иштебейм. Ильяс болсо бизге материалдык жактан таптакыр жардам көрсөткөн жок. Ошондуктан мен сотко кайрылат элем. Байматов Ильяс Айдаровичти уулум Медеров Русландын атасы экендигин аныктап берүүңүздөрдү, анан уулум төрөлгөн күндөн баштап 18 жашка толгонго чейин жоопкердин айлык акысынан жана башка тапкан кирешесинин 4/1 бөлүгүн алимент катары өндүрүп берүүңүздөрдү өтүнөм. Сурооңуз барбы? Урматтуу судья, урматтуу доогер, айтыңызчы, эмнеге башынан никеңиздерди расмий түрдө каттатып алган эмессиздер? Мени жоопкер өзүнүн үйүнө болочокто келиңер деп тааныштырып барганда эле ошол жерден жоолук салышып, анан молдо чакыртып нике кыйдырып отургузуп коюшканда,
эми ушундай болуп калгандайын деп жашап калдык. Бирок мен айтып жүрдүм бир аз убакыт өткөндөн кийинчи расмий түрдө никебизди каттатып алалычы деп. А бул болсо эмне мусулмандар шарты менен нике кыйдырганыбыз жетишпейби? Жакшынакай эле жашап атабыз го деп такыр көңүл бурган жок. Демек жоопкер менен канча жыл турмуш курдуңуздар? Биз жоопкер экөөбүз анын квартирасында 3 жылдай чогуу жашадык. Анан эле ал кийинчерээк өзүнөн өзү эле сак эмне жетишпейт, баарын таап келип атам го. Тамак ашың даяр деген ар кандай шылтоолор менен мени жемелей баштады. Бирок ошого карабастан чогуу турмуш куруп аттыңыздар да, туурабы? Ооба, биз башында жакшынакай эле ынтымактуу жашап аттык. Чарбабызды бирге жүргүзүп келдик. Анан ал үйдүн кожоюну катары акча таап келип мага берип, мен кээде өзүм жалгыз же болбосо экөөбүз базарга чогуу барып үйгө керектүү буюм тайымдарды, азык түлүктөрдү сатып алып жүрдүк. Андан сырткары мына коммуналдык төлөмдөрдүн баардыгын өзүм кол коюп төлөгөм. Алардын баардыгы менде сакталуу, а көчүрмөлөрүм болсо добарыбызга тиркеп бергем. Эми кийим-кечек, азык түлүктөрдөн сырткары кир жуучу автомат машинкасын дагы сатып берген. Жоопкердин туугандары менен тагыраак кайын журтуңуз менен мамилеңиз кандай эле? Кайын журтум менен айрыкча кайната кайненем менен мамилем аябай эле жакшы болчу. Кайненем ооруп калганда каралашып, мына үйгө чейин кирлерин алып келип жууп берип жүрдүм. Эки жакка тең эле бирдей мамиле кылып, жакшы эле катышып жүрдүк. Анан анын туугандары мени келин катары, мен төркүнүм болсо муну күйөө бала иретинде кабыл алып эле жүрүштү. Сиз өзүңүздүн кош бойлуу экениңизди жоопкерге кабарлаганда кандай кабыл алды эле? Ал аябай сүйүнгөн. Мен кош бойлуу кезимде дарыгерлерге көрүнүп жүргөндө мен менен чогуу барып жүрдү. Анан дарыгерлер кандын анализин тапшыргыла дегенде дагы мен менен чогуу барып өзү кошо тапшырган. Мына ошолордун баардыгы менин медицина картамда катталуу. Жоопкер уулду болгондо өзүнүн ата катары сезчү беле? Албетте. Ал кубангандан баардыгына өзү сүйүнчүлөп чыккан. Төрөт үйүнөн да өзү келип чыгарып кеткен да, анан уулубуз төрөлгөн соң 2 айдан кийин туугандардан бат алам деп жентек той берип, мына уулунун атын да Руслан деп өзү койгон. Урматтуу судья, тереңирээк иликтөөгө деп мен сизге берген төрөт үйүнөн чыгып жаткандагы жана жентек тойдогу сүрөттөргө маани беришиңизди суранам. Менин билдирүүмдү курдашыбыз Зина жана үй комитети Аида Керимовналар тастыктап беришет. Сизде дагы суроо барбы? Жок, урматтуу судья. Жоопкер, сизде суроо барбы? Бар. Мен сага никебизди каттаталы деп. Качан сөз бердим эле? Мен сени сөз берди деп айткан жокмун. Бирок мен никебизди расмий түрдө каттатып алалычы десем, сен макул болбой жүрдүң беле? Жүргөнсүң. Бала меники экенине күмөнүм бар. Сен ата энеңдикине кетпедиң беле? Ал жактан эмне кылып жүргөңдү мен кайдан билем? Өзгөчө уруш чыкканда. Бул менин балам деп калчу элең го? Мен ата энемдикинде эмне кылып жүргөндү? Сен жакшынакай эле билесиң. Эмне күнүгө келип кечирим сураганыңды унутуп калдыңбы? Жоопкер, айтыңызчы, доогердин жүрүм турумунан эмнеге күмөн санап атасыз? Ал себеби жок эле. Акыркы күндөрү жөнү жок эле кызгана берчү. Ал эми төркүнүнө кеткенде, ал ким менен жүрөт, эмне кылып жүрөт мен билбейм да. Сен элдин баарын өзүңө салыштыра бербечи, дагы мени коркутуп коет. Сен эмне мени бирөө менен кармап алдың беле? Тараптар сот силерге эскертүү кылат. Сот отурумун тартибин бузбоону өтүнөм. Дагы суроолор барбы? Суроолор жок, урматтуу судья. Жоопкер, сиз доо арыз боюнча кандай түшүндүрмө бере аласыз? Доогердин доо арызындагы талаптарга каршымын. Башында экөөбүз чогуу жүрүп, чогуу жашоону сунуштаганым чын. Бирок анан нике кыйдырып бирге турмуш куралы дегенге эч кандай каршылык көргөзгөн жок. 2012 жылы 14 майда өзүмдүн квартирама көчүрүп келгем. Башында жаш жубайлардай махабаттын таттуу күндөрүн өткөрүп жүрдүк. Кийин эле мени жумуштан кеч келесиң деп күнөөлөп баштады. Уруш талаштар чыгып, кызганычтар пайда боло баштады. Анан ошентип таарынып ата энесиникине кетип калган. Бирок кайра келген. Былтыр мартта болсо уул төрөдү. Бирок мен ал баланын атасы экениме күмөн санап жүрдүм. Ошондой күндөрдүн биринде экөөбүз дагы уруша кетип, бул болсо бул менин балам, сенин буга тиешиң жок деп калды. Ошондон улам күмөнүм огош бетер күчөй баштады. Андыктан урматтуу сот, ишти адилет карап, доогердин доо арызын канааттандырбашыңызды суранам. Жактоочу, сурооңуз барбы? Рахмат, урматтуу судья. Айтыңызчы, доогер менен бирге турмуш куруп жатканыңарда өзүңөрдү үй бүлө катары сезчү белеңер? Башында үй бүлө катары эле жүрдүк. Бизден өткөн бактылуулар жоктой сезилчү. Кийин эле кызганычтар пайда боло баштаганда, ал нерселер менин кыжырыма тие баштады.
Анан уруш талаш өрчүп, бири-бирибизди түшүнүшү кыйын болуп калды да. Ушу кичинекей наристеде эмне күнөө? Эмнеге эле андан баш тартып өзүңө каттаткың келбей атат? Мен сага жана айттым го. Сен каалаганда келип, каалаганда кетип жүрсөң, анан мен сага кантип ишенем? А сен бардыгын жакшы билесиң. А эмне мен кош бойлуу кезимде УЗИге эрчишип барганыңызды унутуп калдыңбы? А баладан күмөн санасаң, анда эмнеге уул экенин угуп алып кубандың эле? Эми сүйүнсө болбойбу? Сиз ооруканага доогерге бардыңыз беле? Ооба, баргам. Жеткизип барып, кайра бала менен кошо чыгарып кеткем. Айтыңызчы, жоопкер, сиз Райхан Медерова менен нике кыйдырганыңыз чынбы? Чын. Мусулмандардын шарты менен никебизди кыйдырганбыз. Ал эми жубайыңызды төрөт үйүнөн алып чыгарган соң, балага жээнтек той өткөзүп, атын да Руслан деп өзүңүз койгонуңуз чынбы? Сүйүнгөндүгүм чын. Баланын ысымында Руслан деп мен койгом. Мунун ишке кандайдыр бир тиешеси барбы? Жоопкер, доогердин сиздин үйдөн кеткен күнүн тактап айтып бере аласызбы? Ошондо бул көпкө жок болду беле? Бир жолу 2013-жылы менин туулган күнүмдөн кийин жайкысын ата-энесине кетип калган. Бирок кайра келип белдешип жашап калганбыз. Жоопкер, сиз өзүңүздү баланын атасы катары кабыл аласызбы? Кеп мына ушул тууралуу болуп жатат. Жок, мен бул баланын, тагыраак айтканда, Райхан төрөгөн баланын атасы эмесмин. Жоопкер, айтсаңыз, сиз доогер менен бирге турмуш куруп чогуу жашаганыңыздарда үй бүлөлүк бюджетиңер бир беле? Албетте, бизде мен гана иштечимин. Андыктан доогер сураганда анча-мынча акчадан берип турчумун. Азык-түлүк, кийим-кечек, башка бир керектөөлөргө. Доогер сизге куш бойлуу экенин кабарлаганда кандай кабыл алдыңыз эле? Кадимкидей эле. Уяты жок десе. А эмне калып айтасың? Эмне балалуу болобуз деп сүйүнүп жүргөндү унутуп калдыңбы? Балалуу болгондо эмне болсо экөөнү сат бербедиң беле? Доогер тартипте сактаңыз, мен сизге дагы бир рет эскертип алам. Доогерге боюнан алдыруу тууралуу сунуштадыңыз беле? Жок, мага анда баары бир болчу. Дагы суроолор барбы? Башка суроо жок, урматтуу судья. Башка суроо жок, урматтуу судья. Жоопкер, отуруңуз. Аталыкты аныктоо жана алимент өндүрүү туурасындагы иш каралууда. Райхан Медерова уулунун атасы катары расмий каттоосу жок жөн гана никеде туруп бирге жашаган Байматов Ильясты аныктап берүүнү өтүнүүдө. Ал эми Ильяс өз кезегинде уул анык эместигин далилдегенге аракеттенүүдө. Сот кимдин пайдасына чечери азырынча белгисиз. Соттун чечимине алдыдагы убакыттарда чогуу күбө болобуз. Катчы сот залына Күбө Исаеваны чакырып коюңуз. Күбө Исаева, кириңиз. Сиз өзүңүздүн так аты жөнүңүздү, туулган жылыңызды, иштеген жана жашаган дарегиңиз жөнүндө айтып коюңуз. Исаева Аида Керимовна, 1968 жыл колум. Жашаган дарегим Северная көчөсү, үй номер 211, 28 квартира. Учурда өзүм жашаган үйдүн үй комитетинин төрайымымын. Сиз бул иш боюнча күбө катары сураласыз. Андыктан чындыкты айтышыңыз керек. Эгерде сиз билип туруп калп айтсаңыз же көрсөтмө берүүдөн баш тартсаңыз, анда кылмыш жоопкерчилигине тартыларыңызды сот сизге эскертет. Түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү. Анда катчы көрсөткөн кагазга кол коюп коюңуз. Сурооңуз болсо узата бериңиз. Урматтуу күбө, Байматов менен Медерованы тааныйсызбы? Ооба, тааныйм. Байматов Ильяс менен көп кабаттуу үйлөрдүн биринде чогуу турабыз. Бирок экөөсүнүн квартирасы эки башында. Мен ал үйдүн үй комитетинин төрайымы болом. 2012 жылы Ильяс Раяга үйлөнүп, Райкан, биз Рая деп коебуз. Үйлөнгөн, ошондон бери Рая Ильястыкында жашап калган. Алар сиз айткан Ильяс менен Рая расмий нике каттоосунда турушту беле? Чынын айтсам, анысын билбейт экенмин. Бирок үйлөнгөндө элден бат алышып, элди чакырган. Ата-энелери болду, кошуналарды, ана мени дагы Ильяс чогуу чакырган. Рая менен Ильяс бир үй бүлөдө жүрүшчү беле? Ооба, Ильяс иштечү. Рая болсо үй тирелчигин мойнуна алган. Мендеги каттоодо Рая Ильястын келинчеги катары жазылуу. Кээде Рая жашаган жерин тастыктагандыгы тууралуу маалымдама баракчасын сурап келип калчу. А мен берчүмүн. Эми менин чөлкөмүндө жашагандан кийин кантип бербей коем. Райхан менен Ильяс качан балалуу болушкан, билесизби? 2015 жылдын жаз айларында.
Ильястын абдан кубанып жүргөн эсимде. Элди чакырып жентек той беришип бата алышкан. Андан кийин эле Рая баласын алып ата-энесине кетип калыптыр да угуп калдым. Ушул себебин билесизби? Эмне себептен Ильяскынан кетип калганын? Ажырашуунун себебин билбейт экенмин. Эми сурайын деп уялдым. Бирок экөө абдан жакшы жашачу. Көп эле көрчүмүн экөө элтишип алып, конокко баратканын, же коноктон келатканын. Кээде кечинде баласын сейилдетип эшикке чыгып калышчу. Башка суроо жокпу? Жок. Урматтуу күбө, айтыңызчы, жоопкердин үйүндө доогер канча убакыт турганын айтып бере аласызбы? 2012 жылдан 2015 жылга чейин бирге турушту. Анан эле жай айлардын биринде Рая Түркүнүнө кетип калыптыр. Байматов Ильяс бул бала меники эмес деп кабыл албай жатканды жөнүндө кабарыңыз барбы? Апе, кандайча? Андай болушу мүмкүн эмес. Себеби уулду болдум деп сүйүнүп, той берип, уулумдун атын өзүм койдум деп жүрбөдү беле. Дагы суроолор барбы? Башка суроо жок, урматтуу Башка судья. суроо жок. Рахмат күбө. Сот залынан орун алып отуруңуз. Катчы кийинки күбөнү чакырып коюңуз сот залына. Күбө Нарбаева, кириңиз. Сотко өзүңүздүн туура фамилияңыз, татуу жөнүңүздү, туулган жылыңызды жана жашаган иштеген дарегиңиз жөнүндө маалымат берип коюңуз. Нарбаева Зина Жусуповна 1991 жылы төрөлгөм. Азыркы учурда Токтогул көчөсүнүн номер 234 үйүндө турам. Тигүү ишканалардын биринде тигүүчү болуп эмгектенем. Сиз бул иш боюнча күбө катары сураласыз. Андыктан чындыкты айтышыңыз керек. Эгерде сиз билип туруп калып айтсаңыз, же көрсөтмө берүүдөн баш тартсаңыз, анда кылмыш жоопкерчилигине тартыларыңызды сот эскертет. Түшүнүктүүбү? Түшүнөм. Катчы көрсөткөн кагазга кол коюп коюңуз. Сурооңор болсо бере бериңиз. Күбө айтыңызчы, Райкан Медерованы көптөн бери тааныйсызбы? Ооба. Медерова Райкан менин жакын курбум. Мектептен бери чогуубуз. 2012 жылы жазында Ильяска турмушка чыккан. Ошол эле жылы күзүндө мен да турмушка чыгып, үй бүлөбүз менен чогуу катташып калдык. Анан 2015 жылдын март айларында экөө уулду болушкан. Атын Руслан деп коюшкан. Раянын айтымында Ильястын туугандары менен, тагыраак айтканда, кайын журту менен жакшы эле мамиледе болушкан. Анан ошол эле жылы былтыр август айында баласын алып, ата-энесиникине кетип калды. Эмне себеп экенин деп сурасам, бул Ильяс башка бирөөнү таап алыптыр деп ыйламсыраган болчу. Райкан менен Ильяс расмий нике каттоосунда турушту эле? Жок, булар мусулмандардын эле када салты менен нике кыдырып эле жашашкан. Ошол учурда Рая ыйламсырап жүргөн болчу. Ильяс расмий каттоого барбай жатат деп. Ошондон улам бул Русланды баласын өзүнүн атына Медеров кылып каттаткан. Аябай көз жашын төгүп жүргөн. Байматов менен Медерова канча жыл турмуш курушту? Менче 3 жыл турушту го. 3 жыл. Урматтуу Зина Нарбаева, курбуңуз менен Ильяс бирге турмуш курган маалда ынтымактуу эле үй бүлө катары жашашчу эле? Ооба, экөө чогуу эле кадимки эле үй бүлө катары жашашчу. Чогуу эле үй бүлө катары жашашчу. Рая үйдө эле болчу, иштебей эле, үй оокатын кылып. Мен билишиме караганда Ильяс иштеп, акча таап Раяга берчү. Рая кийим-кече, азык-түлүк дегенге жумшачу. Бир жолу эсимде аябай чалып сүйүнчүлөгөн кир жуучу автомат машинка алдык деп. Булар бир үй бүлөдөй болуп эле турушчу беле, же убактылуу жашаган жаштардай беле? Кадимки үлгүлүү үй бүлө катары жашашчу менин билишиме караганда. Булардын кышка болгон камылгасын көрсөңөр, салаттардын түр-түрлөрүн жасап, анан биздин гаражга сакташчу. Кадимки үй бүлө эле катары жашашчу. Уруш чатак көргөн эмесмин. Сиздин баамыңызда Байматов балалуу болууга моралдык жактан даяр беле? Баланын төрөлүшүнө каалоосу бар беле? Чогуу УЗИге барып, чогуу больницага барышкан. Төрөгөндөн кийин, 1-2 айдан кийин жентек тоюн берип, эң эле биринчи бизге сүйүнчүлөгөн. Ал жакшылыкта биз да барганбыз, үй бүлөбүз менен катышып. Атын жада калса Руслан деп Ильяс өзү койгон. Ал учурдагы сүрөттөр жада калса бизде дагы деле сакталуу ал сүрөттөр. Зина, эсиңдеби? Курбуң эмнеге ата-энесине кетип калган? Ал качан койгон, андан бери канча убакыт өттү? Анда силер жаңыдан баш кошуп, жаңы үйлөнгөн учуруңар эмес беле?
Билесиңби? Бала менен ата энесине да кетип калган. Эсимде, эми эстедим. Рая мага бир жолу арыз муңун айтып келген. Анткени сен Ильяс үйгө кечинде келбейт, кеч келет, жада калса үйгө түнөбөй да калат деп айткан. А мен тескерисинче үй бүлөнү багайын деп жүрөт да десем, жок, сыягы Ильяс башка бирөөнү таап алган окшойт деп көз жашын төккөн. Көрдүңөрбү? Ал башка болбогон нерселердин баарын болуп жаткандай кылып туруп айткан да элге жайылтып. Мен ага бармак түгүл. Каражанды карчырып эмгектен иштеп жүрсөм. Иштебесем бизди ким багат? Ана ушинтип кишини күйгүзөт да күйгүзөт. А сен эмне ошондо? Жалгыз иштегем деп айткың келип атабы? А мен жөн эле жаткан турбаймбы? Үйдөгү түйшүктү ким көтөрүп жүрдү? Кир жумай, бала бакмай. А булар сага эмне иш эмеспи? Көрөт элем сен менин ордумда болсоң. Мага тим эле жакшы киши болуп чыга калат. Күбөгө дагы суроолор барбы? Жок, урматтуу судья. Жок. Күбө сот залынан орун алып отуруңуз. Катчы, кийинки күбөнү чакырып коюңуз сот залына. Күбө Карпаева, кириңиз. Сиз өзүңүздүн туура фамилияңызды, аты жөнүңүздү, туулган жылыңызды, иштеген жана жашаган дарегиңиз жөнүндө айтып коюңуз. Мен Карпаева Марина Абдыкалыковна 1975 жылы туулган, жашаган жерим Чыңгыз Айтматов көчөсү, үй номери 56. Райондук бейтапканада көзөмөлдөөчү медайым болуп эмгектенем. Сиз бул иш боюнча күбө катары сураласыз, андыктан чындыкты айтышыңыз керек. Эгерде сиз билип туруп калп айтсаңыз, же көрсөтмө берүүдөн баш тартсаңыз, анда кылмыш жоопкерчилигине тартылып каларыңызды сот сизге эскертет. Түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү. Катчы көрсөткөн кагазга кол коюп коюңуз. Сурооңуз барбы? Бере бериңиз. Айтыңызчы, Райкан Медерованы тааныйсызбы? Ооба, менин чөлкөмүндө турат. Кош бойлуу кезинде биздин бейтапканада каттоодо турган. Ымыркай аман эсен төрөлгөн соң биздин бейтапканадан мени көзөмөлдөөчү медайым катары бөлүштүрүшкөн. Андыктан мен үйүнө барып, баланы карап көзөмөлгө алып жүрдүм. Райкан Медерова кош бойлуу маалында жана көз жаргандан кийин кайсыл дарек боюнча жашап атты эле? Северная көчөсү 211, 15 квартирасы. Бул көчө менин чөлкөмүмө караштуу. Күбө айтыңызчы, баланы энеси менен көзөмөлгө алып жүргөн кезиңизде жоопкер Байматовду учураттыңыз беле? Албетте, бир нече жолу көргөм. Баланы карап жаткан маалда көрүп жүрдүм, мага баланын атасы деп тааныштырышкан. Анан бул киши баланын өсүшүнө кызыгып, Ымыркайдын ден соолугу тууралуу көптөгөн суроолорду мага берип турчу. Дагы суроолор барбы? Жок, урматтуу судья. Суроолор барбы? Сот иштин материалдарын иликтөөгө өтөт. Баланын төрөлгөндүгү тууралуу күбөлүк. Бала Медеров Руслан деп энесине катталыптыр. Жашаган жеринен тастыктама. Ага ылайык доогер учурунда баласы менен ата энесиникинде Тыныстанов көчөсүндөгү 34-үйдүн 1 квартирасында турушат. Жоопкердин жашаган жеринен алынган тастыктама анда төмөндөгүдөй көрсөтүлгөн. Доогер берилген кагаз негизинде ал жоопкердин үйүндө 2012 жылдын 2015 жылга чейин Северная көчөсүндөгү 211-үйдүн 15 квартирасында келинчеги катары катталган. Медеров Русландын медициналык картасынын көчүрмөсү, анда доогер Медерова менен жоопкердин так дареги бир белгиленген. Северная көчөсү 211-үй 15 квартира деп көрсөтүлгөн. Медерова Райкандын медициналык картасынын көчүрмөсү. Ал картада бардыгы так көрсөтүлгөн. Доогер 2014 жылдын 15 сентябрда учетто тургандыгы, жада калса кош бойлуулуктун мөөнөтү 7 айлык деп турат. УЗИнин жыйынтыгы. Анда Райкан Медерованын боюнда болгонуна 7 айлык деп көрсөтүлгөн. Коммуналдык чыгымдардын төлөнгөндүгүн тастыктаган төлөм кагаздар. Ал жерде 2012 жылдын ноябрь, декабрь, 2013 жылдын январынан декабрына чейин, 2014 жылдын январынан тарта июльна чейинкиси көрсөтүлгөн. Ал эми доогердин берген сүрөттөрү каралат. Бул жерде доогер менен жоопкерди таанып турам, жанындагылары ата энелери болсо керек. Жоопкер, сиз бул жерде бала көтөрүп турасыз. Бул ким? Ал Руслан. Бул жерге келип койсоңуз. Бул сиздин колуңузбу? Жок, бул Раянын колу. Ордуңузга барыңыз. Тараптарда иш боюнча дагы өтүнүч кошумчалар барбы? Кошумча өтүнүчтөр жок.
Анда сот иштин материалдарын иликтөөнү аяктады. Тараптардын жарыш сөзүн өтөбүз. Доогер, жарыш сөз сизге берилет. Урматтуу судья, мен доо арызымды мен пайдама чечип берүүңүздү суранам. Тактай кетсем, Байматов Ильяс Айдаровичти уулум Медеров Русландын атасы экендигин аныктап берүүңүздөрдү. Анан уулум төрөлгөн күндөн баштап 18 жашка толгонго чейин жоопкердин айлык акысынан жана башка тапкан кирешесинин 4/1 бөлүгүн алимент катары өндүрүп берүүңүздөрдү өтүнөм. Жактоочу, сизге сөз берилет. Урматтуу судья, сот отурумунун катышуучулары, мени таң калтырган нерсе, жоопкер өз убагында доогер менен жашап атып, өзүнүн баланын атасы катары сезип, бала төрөлгөндө сүйүнүп, жээнтектөө өткөзүп, атын да Руслан деп койгону болот. Жоопкер канчалык баадан баш тартпасын, Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодексинин 51 беренесинде көрсөтүлгөндөй, баланын энеси менен никеде турбаган адамдын аталыгын аныктоо, ата-эненин биргелешип берген арызы менен бала төрөлгөндөн кийин мүмкүн эмес, же кандайдыр бир кыйынчылык туудурушу мүмкүн болгон учурда эненин кош бойлуу маалында арыз менен атайын актылар жазуу органдарына кайрылыш керек эле. Доогердин сот отурумунда берген көрсөтмөсүндө доогер бир нече жолу жоопкерге никебизди расмий түрдө каттатып коелу дегенине макул болбоону тастыкталды. Ушул эле Үй-бүлө кодексинин 52 беренесинде көрсөтүлгөндөй, сот тартибинде белгилүү бир адамдан төрөлгөн адамдын аталыгын аныктоо, ата-эненин биринин берген арызы менен, же бала кимдин багуусунда болсо, ошол адамдын арызы менен, же бала чоңойгондо өзүнүн берген арызы менен сот тартибинде аныкталат. Биз билгендей, жоопкер менен доогер атайын адистин кабыл алысында болуп, ал өз билдирүүсүндө медициналык иликтөөлөрдүн натыйжасында жоопкер менен доогердин каны биринчи топтогу болуп, ал эми төрөлгөн Ымыркай Русландын да каны биринчи топтогу болуп чыккан менен толук далилденген деп эсептейм. Доогер менен жоопкер мындан тышкары бала багуу боюнча бир пикирге келишкен жок. 85 беренеге ылайык, эгерде ата-эненин бири баланы багуудан баш тартып, каражат бербесе, ата-эненин биринин доо арызы менен алимент өндүрүлөт. Урматтуу судья, жогорудагылардын негизинде Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодексинин 51, 52, 85 беренелерине таянып, мындан тышкары күбөлөрдүн, иштин ичиндеги материалдардын баарысына таянып, толук далилденгенин эсептеп, Байматов Ильяс Айдаровичтин аталыгын аныктап, алиментти өндүрүп берүүнү суранам. Отуруңуз. Жоопкер, сизге жарыш сөз берилет. Урматтуу судья, иште адилет карап, доогердин доо арызындагы аталыкты аныктоо жана алиментти өндүрүү доо арызын канааттандырбашыңызды суранам. Жактоочу, сизге сөз берилет. Рахмат, урматтуу судья жана урматтуу соттун катышуучулары, биз азыр соттук жыйынтоонун учурунда турабыз. Доогердин бизге коюлган аталыкты аныктоо жана алимент өндүрүп берүү жөнүндөгү доо арызы менен толугу менен макул эмеспиз. Анткени Байматов Ильяс менен Медерова Райхан Жумабековна 2012 жылдын 14 майынан баштап 2015 жылдын август айына чейин чогуу жашагандыгы анык. Бирок ошол убакыттын ичинде доогер өзү байма-бай өз каалоосу менен төркүнүнө кетип, өз каалоосу менен төркүнүнөн келип, наристенин төрөлгөндөн кийин ушул жоопкердин баласы экендигине күмөн жараткан. Урматтуу судья, жана жогоруда айтылып кеткен учурду алсак, доогер менен жоопкердин ортосунда чыккан чыр чатакта доогер өзү Байматов Ильязга бул наристе сеники эмес, бул наристеге сага эч кандай тиешең жок деп өзү айтып келген. Ушул сот отурумунда доогер тарабынан жоопкерге эч кандай негиздөөчү далилдерди келтире алган жок. Жана ушул доогердин жүрүмүн турумун угуп алып, ушул төрөлгөн наристенин атасын аныктоо доо арызын негизсиз деп эсептейбиз. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодексинин 52 беренесинин негизинде тактап айтканда доогер тарабынан социалдык жана биологиялык тастыктоочу далилдерди келтире алган жок. Жогорулардын негизинде, урматтуу судья, биз суранат элек ушул доогердин доо арызында көрсөтүлгөн аталыкты аныктоо жана алимент өндүрүп берүү жөнүндө доо арызын канааттандыруусуз калтырып берүүңүздү. Тараптарда реплика барбы? Жок, урматтуу судья. Жок. Сот кеңеши бөлмөсүнө кетет. Ордуңуздардан туруңуздар. Аталыкты аныктоо жана алимент өндүрүү туурасындагы иш каралууда.
Соттун жүрүшүндө доогер өзүнүн укугун коргоо үчүн болгон күч аракетин жумшап, күбөлөрдү дагы чакыртып тийиштүү кагаздарга чейин көрсөтүүнү аракеттенди. Жоопкер дагы өзүнүкүн берген жок. Бирок сот кимдин пайдасына чечет? Бир нече убакыттан кийин күбө болобуз. Ордуңуздардан туруңуздар, сот келатат. Чечимдин резолюциялык бөлүгү жарыяланат. Сот курамында төрагалық кылуучу судья Чаргынова, катчы Алмазбекова, доогер Медерова, анын жактоочусу Бегилерованын, жоопкер Байматовдун, анын жактоочусу Юсуповдун катышуусунда Райкан Медерованын Ильяс Байматовго карата аталыкты аныктоо жана алимент өндүрүү жөнүндө доо арызды карап, Кыргыз Республикасынын Жарандык процессуалдык кодексинин 197, 198, 199, 200, 201 беренелерин жетекчиликке алып сот чечим кылат. Доогер Медерова Райкан Байматов Ильяска карата баланын атасы деп аныктоо жана алимент өндүрүү жөнүндө доо арызы канааттандырылсын. 2015 жылдын 20 мартында туулган Медеров Русландын атасы деп 1988 жылдын 22 августунда Ысык Көл областында туулган Байматов Ильяс Айдарович аныкталсын. Райондук жарандык абалдын актыларын жазуу бөлүмүнө Медеров Русландын туулгандыгы жөнүндө жазуу китебине оңдоо киргизүү милдеттендирилсин. Медерова Райкан Жумабековнанын пайдасына 1988 жылдын 22 августунда Ысык Көл областында туулган Бишкек шаарынын Северная көчөсүнүн 211 үйдүн 15 квартирасында жашаган, курулуш компаниясында иштеген Байматов Ильяс Айдаровичтен 2015 жылдын 20 мартында туулган баласы Русланды багууга эмгек акысынан 4/1 бөлүгү ар ай сайын өндүрүлсүн. Алиментти өндүрүү 2016 жылдын 14 февралынан баштап баланын жетилүү куракка чыкканга чейин жүргүзүлсүн. Байматов Ильяс Айдаровичтен жергиликтүү бюджеттин пайдасына 3000 сом мөлчөмүндөгү мамлекеттик алым өндүрүлсүн. Чечимге 30 күн мөөнөт ичинде апелляциялык тартипте даттануу арыз берүүгө болот. Чечимге кол коюлду. Отуруңуздар. Чечимди түшүндүрөйүн. Сот отурумунда тастыктаган далилдердин негизинде сот ушундай жыйынтыкка келди. Доогердин талаптары далилдер менен толугу менен тастыкталды. Ал сот отурумда суралган күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү менен, документ түрүндө берилген далилдер менен. Сиз болсо жоопкер бул далилдерди четке кага алган жоксуз. Тескерисинче сиз бул далилдерди өзүңүз да тастыктап бердиңиз. 3 жылдан ашык чогуу жашаган экенсиңер. Чогуу чарба жүргүзүп, үй бүлөлүк бюджетиңер да бир болгон экен. Боюнда болуп жүргөндө жардам берген экенсиз. Төрөт үйүнө өзүңүз жеткирип, бала төрөлгөндөн кийин төрөт үйүнөн өзүңүз чыгарып келген экенсиз. Той бериптирсиз. Тууган урукту, жоро жолдошторду чакырып, баланын ысмында өзүңүз койгон экенсиз. Ошонун негизинде сот ушундай чечим кабыл алды. Ал эми доогер сиз болсо бу никени башында эле расмий түрдө каттатып алганда мынча убакыт убара болбойт элеңиз. Сиздин арызыңыздын негизинде эле баланын атасы деп бул жоопкер жазылмак. Анан алимент төлөөдөн баш тартса, сиз арыз менен сотко кайрылсаңыз, Кыргыз Жарандык процессуалдык кодексинин 251 беренесине ылайык сот 3 күндүн ичинде алимент өндүрүү жөнүндө буйрук чыгарып бермек. Ал эми алиментти өндүрүүнү биз сиз доо арыз менен кайсы күнү кайрылдыңыз, сотко ошол күндөн баштап өндүрттүк. Анткени ошол эле үй бүлө кодексинин 112 беренесинде көрсөтүлгөн алимент доо арыз менен кайрылган күндөн баштап өндүрүлөт деп. Чечим түшүнүктүүбү? Суроо жокпу? Түшүнүктүү. Рахмат. Сиздерге түшүнүктүүбү? Суроо жокпу? Соттук отурум жабык деп жарыяланат. Ильяс бул менин балам эмес, күмөнүм бар деп эле ар кимге мындай айтып жүргөндөн өзүм дагы элдин көзүн карай албай аябай жаман болуп жүргөм да. Анан буюрса жакшы. Анан мен азыркы жаштарга айтат элем, ушу турмушка чыгып атканда, үйлөнүп үй бүлө курарда ушу сөзсүз түрдө, расмий түрдө никелерин каттатып алышса деп айтат элем да. Алимент кичине ушу 3000 сом болсо дагы бул бизге аябай чоң эле жардам тийгизет. Азыркы учурда бала менен үйдө отуруп кыйналып жүргөнүнө байланыштуу. Биздин мамилебиз бүттү го деп ойлойм. Эгерде балким Рая сотко кайрылбай, өз арабызча сүйлөшүп чечип алганыбызда, балким никебизди сактап калууга мүмкүн эле.